Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. 9 май жеңиш майрамына арналган турнир Чолпон-Ата шаарында өтүп жатат. Бул чыгарылышта достук менен ынтымак качан ойнойт? Жогорку лигада жарым финалдар болобу? Биринчи лигада кимдер жарым финалга чыгат? Улуттук курама көчмөндөр оюндарына качан даярдыкты баштайт? Ушул жана башка суроолорго алдыда жооп беребиз. 9 май турниринде жогорку лигада крес-на-крес оюну же тактап айтканда жарым финалдык беттештер болбойт. Эми тайпанын жеңүүчүлөрү биринчи орун үчүн ойносо, экинчи орунду алгандар үчүнчү орун үчүн беттешет. Чучугулактын жыйынтыгында А тайпасында Достук, Сарыөзөн жана Эгилик командалары жайгашса, Б тобунда Ынтымак, Мурас жана Намыс командалары кирди. Биринчи турда Сарыөзөн Эгиликти 12 эсебинде утуп алса, Намыс 5-4 эсебинде Мурасты артта калтырды. Төртчү камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Барына чексиз. Чечүүчү алтын салымды Намыстын оюнчусу Мирбек Муташев кошумча убакытта салды. Сезимдер башкача да палон. Муну эшиктен оюн болуп аткандан кийин кантип айта албайсың го мыякта. Ошо могушкада онда оюн Мурас качанкы кирет команда. Утуп алыш деген бул. Күткөн эмес белеңер. Эми күткөнбүз, айнанганбыз, конечно, болушунча эле. Бирок мындай оюн болоорун билгенбиз деди баштан. Я жакшы буйрсемби, билем, башкача эмоция батпайт атчы. Оюн. Негизи оюн өтө куруш жүрдү. Аябай кызыктуу оюн болду. Бирок ушундай оюн болот деп эл да күткөн, биз деле билгенбиз. Тең команда оюн жүрөт деп. Салам деген ушуну голду билем, салам деп чыккан дейт. Салам ошону деп билем, ошону актанып окшойт да. Жогорку лиганын экинчи оюндары эртең 5 майда болот. Достук Эгилик менен кезгелсе, Ынтымак Мурас менен ойнойт. Бул беттештерде ким жеңет? Ал эми 3-чү турдун оюндары 7 майда болуп, анда Сарыөзөн Достук менен финалдык жолдомо үчүн ойносо, Ынтымак Намыс менен беттешет. Финалда кимдер ойнойт? Комментарий жазыңыздар. Ал эми биринчи лиганын оюндарына токтолсок, жарым финалга чыккан командалар эртең аныкталат. А тайпасында Аксуу менен Альянс Алтын Бакыята командасын утуп 3төн упайга ээ болушту. Эми эртең эки команда бири-бири менен ойноп, жеңишке жеткени жарым финалга чыгат. Б тобунда болсо Ак Элберс менен Ысык-Ата Кара Балтаны утуп алышты. Эми эртең 3-чү турда Ак Элберс менен Ысык-Ата жарым финалга чыгуу үчүн ойнойт. С тайпасында болсо биринчи турда Кара Кулжа Жетакени утса, экинчи турда Жетаке Манас 1 командасын артта калтырды. 3-чү турда Кара Кулжа менен Манас күч сынашат. Демек бул тайпанын жеңүүчүсү Кара Кулжа болоору 90% белгилүү болуп калды. Улуттук курама 10 майда Алтайга учуп барат. Ошондой эле 1-июндан тарта көчмөндөр оюндарына даярданат. Бул тууралуу федерациянын вице-президенти Рамис Жунусалиев айтып берди. 8 сентябрдан 14 сентябрга чейин 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюну. Ошого биз бул жактан 2 курама команда топтойбуз. Бирөө Көк Бөрүгө, экинчиси Көк Барга. Андан тышкары биздин ошол курама командага кирген жигиттерибиз 1-июндан баштап ошол көчмөндөргө чейин ушул көл жергесинде машыгууларды сборлоодо өткөрүшөт. Кыргызстанда эң жакшы, эң күчтүү оюнчулардан жана аттардан турган курамдарды бекитебиз деген биздин пландарыбыз бар. Бүгүнкү күндө биз ошол мындай айтканда символичный сборный түздүк. Бул 4 бала Достук командасынан, 4 бала Ынтымак командасынан, Сарыөзөн жана Мурас командаларынан балдарды түптөп буйруса алып барабыз.